саламатсызбы? Сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Айжигит Матраимов. Бул жумада өлкө башчынын Азербайжанга жана Тажикстанга болгон иш сапарындагы орнуттуу учурларды баяндап бермекчимин. Биз менен болуңуз. Жетинчи октябрь Кыргызстандын ТМУдагы төрагалыгынын жыйынтыгын чыгарган чоң жыйын. Түрк мамлекеттер уюмунун Габбала саммити бул түрк дүйнөсүнүн биримдигин чыңдоого багытталган маанилүү жолугушуу. 16 жыл мурда кол коюлган Нахчыван келишиминен бери уюм дүйнөдөгү эң динамикалуу регионалдык бирикмелердин бири болуп калды. Бул кыска мезгилде биздин уюм жигердүү өнүгүп, дүйнөдөгү эң динамикалуу регионалдык бирикмелердин бири катары өз ордун бекемдеди. Азыр биздин алдыбызда калыптануу этабынан реалдуу аракеттерге өтүү жаңы милдети турат деп эсептеймин. Бүгүнкү күндүн чакырыктары бизден тилектештикти гана эмес, аймактын тынчтыкты, стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоо үчүн конкреттүү макулдашылган кадамдарды талап кылып жатат. Жыйын учурунда Шавкат Мирзиёев колуна кармап барактап жаткан Чыңгыз Айтматовдун китебине көзүбүз түштү. Мамлекет башчыларынын алдында турган Айтматовдун китеби түрк элдеринин орток алфавитинде жазылып, анын басылып чыгышы да кызыгуу жаратты. Айтматов кыргызча окусаңыз, Айтматов макрокосмостук деңгээлде дүйнөнү, ал эми микрокосмостук деңгээлде адамды жашоонун үмүтү катары көрөт. Көрдүңүз? Бул китепти Түркия Республикасынын Маданият министрлиги атайын чыгарган бүгүнкү саммитке карата. Бул жерде түрк элдеринин орток алфавитинде, бирок кыргыз тилинде жазылганы бар да, мына Түркия Республикасы Маданият жана туризм министрлиги китепкана жана иш кагаздары башкармалыгы деп. Ичинде дагы кыргыз тилинде, бирок ошол түрк орток алфавити деген бул латин алфавитинен алынган алфавит менен жазылган биринчи китеп. Уюмга төрагалык кылган 1 жыл ичинде Кыргызстан 120 ашуун бир катар эл аралык иш-чараларды өткөрдү. Ошондой эле экономикалык интеграция жана дагы санариптик багыттагы долбоорлорго басым жасады. Азыр болсо тарыхый Габбала шаарында президент Садыр Жапаров түрк мамлекеттер уюмундагы коопсуздук темасында бир катар корчу билдирүүлөрдү жасады. Коопсуздук чөйрөсүндө заманбап чакырыктарга жооп берүү үчүн жамааттык механизмдерди иштеп чыгууга өзгөчө басым жасадык. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасы коопсуздуктун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына биргелешип аракеттенүү механизми жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыкты. Документ терроризмге, экстремизмге, трансулуттук кылмыштуулукка, кибер коркунучтарга жана башка актуалдуу тобокелдиктерге каршы күрөшүүдө биздин компетенттүү органдардын ортосундагы кызматташтыктын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Жыйындын соңу журналисттер Эрдогандын билдирүүсүн түз эле басылмаларга жиберип жатат өңдү. Касым-Жомарт Токаев менен Виктор Орбанга маанилүү билдирүүлөр келген сыяктуу. Лидерлерде түрк мамлекеттеринин келечеги ойлондурууда. Анткени мамлекет башчылары маанилүү документтерге кол коюшту. Ошентип уюмга 1 жыл төрагалык кылган Кыргызстан төрагалыкты Габбала декларациясын кабыл алуу менен Азербайжанга өткөрүп берди. Президент Садыр Жапаров түрк мамлекеттер уюмунун дүйнөлүк деңгээлдеги таасир этүүчү структурага айлантуу башкы максат экендигин баса белгилеп өттү. Былтыркы Бишкекте өткөн саммитте ноябрда Кыргызстан өзүнүн концепциясын анан иш-чараларын бекиткен да. Аны кабинет министри менен ошо боюнча иштер алып барылды, иштердин баары жемиштүү болду. Мен көп сүйлөбөй эле акыркы эле сентябрь айындагы эле иш-чараларда токтолуп кетсем, бул
Коопсуздук комитетinin секретарлары жолукту. Мына анда жөн эле жолукпай burada иш-чаралар кабыл алынды. Андан кийин мына диний муфтийлерибиздин башчылары жолукту. Бул дагы анын ичинде вот экстремизмге каршы деген. Шунун баары коопсуздук. Мурунку саммитинде мына бүгүнкү бу Габала Азербайжандагы саммиттин темасы да шу коопсуздуктун тегерегинде болот да. Ортосунда биринчи жолу премьер-министрлердин кеңешин өткөрдүк. Бул эң чоң жетишкендик, анткени бул формат жок болчу. Биз аны атайын форматка киргизип, чогултуп, ошо жакынкы арада ошо октябрда 18-сентябрда Бишкекте өттү. Бул дагы бир жакшы механизм. Кибербезопасность боюнча биз чоң конференция өткөрдүк. Ошо конференцияда жогорку деңгээлде өттү. Бул дагы болсо биздин мамлекеттердин ортосундагы жанагы фейк маалыматтарга каршы күрөшүүгө чоң жардам берет да. Бир дагы баягы планга кирген иш-чараларды мындай жөн калтырган жокпуз. Баары тең жогорку деңгээлде өттү. Октябрь президент Садыр Жапаров Тажикстанның президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу боюнча Тажикстанга иш сапары менен келди. Дароо эки тараптуу жолугушуу өлкө башчы менен Эмомали Рахмон эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты, аймактык жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулашты. Садыр Жапаров достук жана коңшулаштыкка негизделген мамилелерди мындан ары да бекемдөөгө даяр экенин белгиледи. Бул күндүн маанилүү иш-чарасы Борбор Азия Россия 2 саммити. Бул иш-чарада аймактагы 5 мамлекеттин жана Россиянын лидерлери чогулуп, коопсуздук, экономика жана гуманитардык кызматташтык боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашты. Садыр Жапаров өз сөзүндө бул формат көп тараптуу өнөктөштүктү бекемдөөнүн практикалык куралы экенин белгиледи. В условиях текущей международной обстановки наша сегодняшняя встреча является своевременной и очень важной для комплексного обсуждения региональных вопросов. Убежден, что только через доверительный диалог, обмен мнениями и оценками мы найдем пути решения вопросов общей региональной повестки. Президент өз сөзүндө Россиянын Борбор Азия өлкөлөрү үчүн негизги соода экономикалык өнөктөш экенин айтып, өлкөлөрдүн ички экономикасы өсүп, биргелешкен инфраструктуралык долбоорлор ишке ашууда, ошондой эле ал транспорт жана логистика тармагындагы кызматташтык, товарлардын ылдам жылышына жана элдердин эркин жүрүшүнө өбөлгө түзөрүн айтты. Сотрудничество в данной сфере позволит обеспечить повышение скорости перемещения товаров и доступности транспортной инфраструктуры для развития наших экономик. Страны Центральной Азии становятся частью международных транспортных коридоров, открывающих доступ на мировые рынки. Эти усилия полностью согласуются с российскими планами по развитию коридоров север-юг, восток-запад. Садыр Жапаров экологиялык коопсуздук жана маданий гуманитардык байланыштар аймактык өнүгүүнүн маанилүү фактор экенин белгиледи. Кыргызстан уран калдыктарын рекультивациялоо, кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүү жана туризм инфраструктурасын кеңейтүү боюнча активдүү иш жүргүзүүдө. Президент белгилегендей, Кыргызстан союздаштары жана өнөктөштөрү менен достук алакаларды бекемдөөгө жана Борбор Азия Россия форматындагы саясий диалогду улантууга тийиштүү чечкиндүүлүк менен аракеттенет. Душанбедеги Улуттар сарайы Эмомали Рахмон КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерин күтүп жатат. Иш-чаранын башталышын күткөн медиа каражат өкүлдөрү чарчаштуу айтор, тизе бүгүп жерге отура калышты.
мимикалар менен сүйлөшкөн операторлор. Бары даяр болду көрүнөт, лидерлер биринин артынан бири келе баштады. Президент Кыргызской республики Садыр Нургажоевич Жапаров. Душанбеде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкө башчыларынын жыйыны башталууда. Бул жөн гана саммит эмес, глобалдык өзгөрүүлөрдүн фонундагы, дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн фонунда бул постсоветтик мейкиниктеги өлкөлөрдүн башчылары өз ара ишенимди бекемдөө, экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча маанилүү жыйын экени талашсыз. Душанбе саммити Тажикстан төрагалык кылган мезгилдеги жыйындын жыйынтыктоочу баскычы. Бул жылы Тажикстан бир катар маанилүү документтерди демилгелеп, Бириккен Улуттар уюму менен кызматташтык боюнча резолюция кабыл алууга жетишти. Бул чечим КМШнын эл аралык беделин көтөрүү менен бирге Бириккен Улуттар уюму менен өз ара байланышты тереңдетүүгө жол ачат. В рамках председательства инициирован и принят ряд важных документов, охватывающих широкий круг вопросов нашего взаимодействия. С удовлетворением отмечаю принятую в августе 2025 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию сотрудничества между ООН и СНГ, инициированную Таджикстаном от лица всех государств, участников нашей организации. Этот документ укрепляет авторитет СНГ и создает благоприятную основу для углубления взаимодействия с ООН. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстанды Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине 2027-28 жылдарга убактылуу мүчө катары тандоодо колдоо көргөзгөн мамлекеттерге ыраазычылык билдирди. Бул Кыргызстан үчүн дипломатиялык чоң кадам. Кыргызстан Борбор Азияда эң динамикалуу өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин бири. Ички дүйнө өндүрүмү 11%дан ашканы бул албетте Кыргызстандын өнүгүүнүн жаңы динамикасына, жаңы моделине өткөндүгүн айгинелейт. Өлкө башчысы дал ушул сөзүндө Кыргызстандагы ири экономикалык, гидроэнергетикалык долбоорлор жөнүндө дагы айтып берди. Уважаемые главы делегаций, Кыргызстан продолжает развивать устойчивую и открытую экономику. За последние 3 года мы обеспечили среднегодовой рост ВВП порядка 9%, а в первом полугодии текущего года 11%. Это стало возможным благодаря реформам, направленным на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для развития бизнеса, активное внедрение цифровых технологий. Особо отмечу начало реализации проекта строительства Камбаратинский ГЭС-1, имеющего стратегическое значение для всей Центральной Азии. КМШга мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтык тереңдешүү үчүн албетте уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы коопсуздук жана тынчтык өтө маанилүү. Бул багытта президент Садыр Жапаров Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандагы чек аралардын чечилиши жана дагы укуктук жактан бекемделишине өзгөчө токтолду. С удовлетворением отмечаю, что с момента последнего саммита глав государств СНГ, благодаря нашим совместным с уважаемым Эмомали Шариповичем и Шавкатом Мирамоновичем усилиям, полностью завершено юридическое оформление государственных границ наших стран. Это историческое достижение было подкреплено подписанием договора о точке стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Таким образом, сегодня с уверенностью можно констатировать, что в регионе Центральной Азии сформировалась атмосфера взаимного доверия, понимания и добрососедства. Душанбедеги саммит КМШ мейкиндигинде Кыргызстан жаңы горизонтторду багындырып жатканын көрсөттү. Алсак өлкөнүн ички реформалары, энергетикалык долбоорлору, чек ара маселеси жана эл аралык амбициялары бүтүн концепцияга бирикти. Бул аймактык тынчтык жана өнүгүүнүн жаңы формуласы. Кечки Душанбе мамлекет башчылары сый тамактан чыгып келе жатышат. Садыр Жапаров боордош элдин өлкө башчылары менен жылуу учурашып, Тажикстанга болгон жумушу сапары жемиштүү аяктады.
президент Садыр Жапаровдун артыкчылыктуу багыттарынын бири бул кыргыз авиациясын жаңы деңгээлге чыгаруу болчу. Эми болсо мына мен аркамда турган Манас аэропортундагы бул 5 жаңы учак номер 1 борт Beechcraft жана дагы Osman Airlines компаниясынын учактарын эске алганда 2023 жылдан бери мындай Манас аэропорту үчүн 30дан ашуун жаңы техникалар сатылып алынды. Андан тышкары Кыргызстандагы болгон аэропорттордун бардыгы жаңыланып, реконструкциядан өтүүдө жана дагы кайбир аэропорттор жаңыдан салынууда. Ал эми Манас аэропорту болсо эми жакын арада таанылгыс болуп өзгөрөрүн баса белгилеп айта кетели. Бул кадрлар өлкө башы Азербайжандан учуп келип, номер 1 борттун экипажын кесиптик майрамы менен куттуктап жатканы. Бул окуяга утурлай 8 октябрда мамлекет башчысы Манас эл аралык аэропортундагы реконструкциялоо жана кеңейтүүнүн жүрүшү менен таанышты. Мына для сравнения мен эскилеринде кыргызып койдум, чтобы көргөнү көрсөтүп контраст кандай бияк. Алмашылат. Бүт алмашылат. Азыр постепенно жасап келатчы. 1,5 айдын ичинде полностью бүтүшөт. Срок боюнча булар опережение менен кетип атат 1 ай менен. Өлкөнүн башкы аба майданында учуп конуу тилкеси, рулеждик жолдор, жарык берүүчү жана аэродромдук жабдуулар толугу менен жаңыртылууда. Бул иштер бүткөндөн кийин аэропорт эл аралык жарандык авиация уюмунун 3 категориясына ылайык болот. Демек, Кыргызстандын аба мейкиндиги жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлөт. Бул аэропорт Кыргызстандын эл аралык кадыр баркы өлкөбүздүн жүзү болуп эсептелет. Учак аркылуу Кыргызстанга келген ар бир меймандын өлкөбүз тууралуу алгачкы пикири дал ушул жерден калыптанат. Кыргыз авиациясы мамлекетибизди чөлкөмдүк авиациялык борборго айлантуу максатын ишке ашыруу аркылуу Борбор Азиядагы эң өнүккөн атаандаштыкка жөндөмдүү инновациялык тармактардын бири болоруна ишеничибиз бекем. Акыркы 2 жылда авиация тармагына 8 миллиард сомго жакын инвестиция тартылды. Кыргызстандын эл аралык аэропорттор акционердик коому инфраструктураны жаңылап 3 миллиард сомго заманбап техникаларды сатып алды. Ал эми Osman Airlines компаниясы 3 жаңы бомбардир учагын ишке киргизип, жакын арада дагы 2 заманбап лайнерди алуу пландалып жатат. Биз чынында эле авиация тармагындагы реалдуу өзгөрүүлөрдүн күбөсү болуп жатабыз. Бул өзгөрүүлөр Кыргызстандын авиациясынын жаңы доору десем жаңылышпаймын. Буюрса, биздин аэропорттор дүйнөлүк стандарттарга жооп берген, жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жана ыңгайлуу борборлорго айланып бара жатат. Өлкөнүн бардык аймактарында да чоң өзгөрүүлөр жүрүүдө. Ош аэропортунда жаңы терминал курулуп, 3 категорияга жеткирүү иштери башталды. Нарын Талас Каракол аэропорттуру жаңыртылып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ал эми Жалал-Абад шаарында эл аралык аэропорт салынып жатат. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Кашкар аба коридору менен биргеликте өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кескин кеңейтет. Бул долбоорлор Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү инфраструктуралык хабдардын бирине айлантат. Бизде бул борбордук аэропортто масштабный реконструкция жумуштары жүрүп атат. Бекти аэровокзалды кеңейтип атабыз 18 000 чарчы метрге. Андан башка учуп конуу тилкесин, перрондорду ремонт жүрүп атат. Тарыхка кайрылып кетсек, 74 жылдан бери курулгандан бери мындай жумуштар болгон эмес. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин демилгеси менен, колдоосу менен ушулардын баары жасалып атат. Биз анын бардыгын учуп конуу тилкени биз жылдын аягына чейин бүтүрөбүз. 3 категория менен уже туман деген вопрос дагы чечилет. Аэровокзалды болсо эмки жылы биз жай айларынан бүтүрөлүп. Биз эмки жылдын аягына 2 учак келет. Кудай буйрса, ага чейин биз кара тизмеден да чыгып калабыз, кудай буйрса. Ошондо уже биз Европа тарапка учканга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Буга чейин кара тизмеге кирген кыргыз авиациясы бүгүн кайрадан аброюн калыбына келтирип, эл аралык деңгээлге чыгууда. Президент белгилегендей, бул кесипкөй авиация кызматкерлеринин эмгеги жана мамлекеттик колдоонун жыйынтыгы. Кыргызстандын асманы ачык, каттамдары коопсуз. Бул жаңы доордун белгиси.